Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүн биз улуттук тамак аштар жана суусундуктар деген темада сабак өтөбүз. Национальные блюда и напитки. Биринчи көнүгү жаңылмачты айтып, тилиңерди жатыктыргыла. Жегениң тандыр нандыр, тандыр нан жабылгандыр. Дагы бир жолу окуп айтабыз. Жегениң тандыр нандыр, тандыр нан жабылгандыр. Жегениң тандыр нандыр, тандыр нан жабылгандыр. Бул жаңылмачты бат айтышыбыз керек. Скороговорку нужно быстро выговаривать. Андан кийин кыргыздардын улуттук тамак аштарына көңүлүңөрдү бургула. Боорсок, токоч, каттама, сорпо, беш бармак, куурдак, суусундуктары, кымыз, бозо, максым, айран, жарма, чалап. Дагы бир жолу кайталайбыз. Боорсок, токоч, каттама, сорпо, беш бармак, куурдак, суусундуктар, кымыз, бозо, максым, айран, жарма, чалап. Сөздөрдү жана сөз айкаштарын эсиңерге туткула. Запомните слова и словосочетания. Тамак, еда, же, кушай. Улуттук, национальный. Ич, пей, жагат, нравится. Кайсы, какой, какая, какое. Чик, тонко нарезанный лук с горячим бульоном. Добавляется в готовый бешбармак. Экинчи көнүгү сүйлөмдү көчүрүп жазгыла. Перепишите предложение. Мага бешбармак жагат. Мне нравится бешбармак. Үчүнчү көнүгү диалогду окугула. Прочитайте диалог. Акылай. Чыпалак бала, сага кайсы тамак жагат? Чыпалак бала, тебе какое блюдо нравится? Чыпалак бала, тебе какое блюдо нравится? Чыпалак бала жооп берет. Мага бешбармак жагат. Мне нравится бешбармак. Бешинчи көнүгү тексти көркөм окугула. Выразительно прочитайте текст. Бешбармак. Бешбармак кыргыздын эң сыйлуу тамагы. Бешбармак – самое почетное блюдо кыргызского народа. Ал жылкынын, койдун, уйдун этинен жасалат. Бешбармак готовят из конины, баранины и говядины. Этти майда туурашат. Мясо мелко нарезают. Кесме менен аралаштырат. Размешивают с лапшой. Анан чык кошот. Потом добавляют чык. Чык – это тонко нарезанный лук с горячим бульоном, который добавляется в готовый бешбармак. Бул тамак бешбармак менен желет. Это блюдо едят с 5 пальчиками. Ошол үчүн бешбармак деп аталат. Поэтому ее называют бешбармак, как 5 пальчиков. Потому что ее едят без ложки, без вилки.
руками. Эми 6 көнүгү суроолорго жооп бергиле. Ответьте на вопросы. 5 бармак кандай тамак? 5 бармак какое блюдо? Ал эмненин этинен жасалат? Из какого мяса ее готовят? Этти кандай туурашат? Как нарезают мясо? Эмне менен аралаштырат? С чем размешивают? Бул тамакты эмне менен жешет? Чем едят это блюдо? Эмне үчүн 5 бармак деп аталат? Почему называется 5 бармак? 6 көнүгү, 2 көнүгү жазуу түрүндө аткарылат. 1 көнүгү ошондой эле сүрөттөгү тамак аштардын аттарын жаттагыла. Балдар, саламатта калгыла.